Ички сын курамы акыл. Ички сындын бирөө болгон акыл адамга кийин жетиле турган жөндөм болуп, эскиргенден кийин акыл кирет деп каралат. Муну бала өспүрүм курагында акыл азуусунун чыгышы, ооздогу тиштин бирөөнү арналуу акыл азуу атаганы менен ырастайт. Кыргыз сынчылыгы эси бардан акыл өткөн. Акыл адамдын өмүрүнө көргөн билгени, тарбия билими менен кирет деп каралган. Адам сынчылар адам көптү көрбөй акыл кирбейт. Акылдын өбөгү билим, жөлөгү тажрыйба деген куртундусу акылдын адамга кирүү жолун көрсөткөн эле. Баланы жаш кезинде катыктыруу, тайга мингизүү, кичинесинен куйма кулак кылуу, атасы барда эл таны, аты барда жер таны деген салт аракеттер, андан да баланы окутуу, жаш кезинен китеп окуулар акыл киргизүү аракеттери болгон. Адам өмүрүндө 5 билимге аз көп ээ болуусу менен бири-биринен айырмаланган. Ал 5 билим: биринчиси билим, заманынын билимдери; экинчиси демейки билим, жашоо билимдери; үчүнчүсү окуу билим, окуган адистиги. Бул 3 билим зыялалык деңгээлге жеткирет. А 4-чү билим көргөн билгени, 5-чи билим уккан көргөнү болуп, бул экөө табияттын мыйзамдуулугу, жөрөлгөлөө салт сана, када жоосун, маданият билимдерин көрсөтөт экен. Ички сынчылыкта акылы сынга толсо акылдуу акылман деген наамдар менен атаган. Кадіреси акылдуу менен акылмандын тепкич айырмасы көрсөтүлгөн. Экөөнү өзүнчө аныктама менен сынга толтуруу ченемдерин ортого койгон. Акылы сынга толбогондору акылсыз акмак көсөө деген сөздөр менен белгилеп, сынчылар акмакка акыл түштөн кийин кирет, көсөөнүн акылы түштөн кийин деген кортунду менен акыл кирүүнүн да бечели болоорун, акыл кечен кире турган, такыр акыл кирбеген акылсыз көсөө адамдар болоорун көрсөткөн. Ал акыл менен акмактын айырмасына акмактын өмүрү акылмандын бир күнүнө татыбайт деген макал чыгарып, акылдуунун алдында жүр, акмактын артында жүр деп нускоо берген. Сынчылар акылдуулук боюнча: акылдуу сөз чыкпаса улуулуктан не пайда? Акылдуу тоону тоңкорсо акылсыз элди оңкорот. Акылдуунун өзү өлсө да сөзү өлбөйт. Акылдуунун сөзү кыска, айта салса нуска. Акылдын көзүндөй тунук бол, акындын сөзүндөй сылык бол. Акылдын сөзү сокурдун көзү. Адамдын ийгилиги эмес, акылына карап баа бер. Адам менен айбандын айырмасы акылда деген сыяктуу көптөгөн макал, нусколорду чыгарышкан. Кыргыз адам сынчылыгы адамдын эс акылына өзгөчө сын көз менен караган. Айтмак, мындай адамдык сапатты эс акылына сын көз менен кароо адамзат сынчылык маданиятында эртеден башталган жөрөлгө болгон экен. Алсак, биздин санакта мурдагы жана кийинки дүйнөлүк акыл сүйөрлөр адамдын ички санын, ооба, эс акылын, адамдык сапат чени кылуу керек дегенди белгилеп келиптир. Ал тургай адамдын эс акыл сапатын көтөрүүдө анын тукум кууш жагынан караштырган. Акыл эстүүлүк эне тукумунан таратат, акмак келесолор энеден туулат. Бийлик акылдуу бала төрөгөн энелерге шык берүү керек деген жоромолдорун айтып, адамдардын эс акыл сынына карата атайын сынчылык жөндөм менен айткан сөздөрүнө баксак да, кыргыз сынчылардын адамдын ички сынына баса көз салганы дүйнөлүк акыл сүйөрлөрдүн карашы менен ашташып жүргөнүбүз баамдайбыз. Кармыштегин Макелек Өмүрбай уулу, Кыргыз сынчылык жана көчөт маданияты.